Саламатсыздарбы, кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз. Назарыңыздарда Халва шоу программасы жана мен алпарачусу Сезим Имамадыева. Адаттагыдай эле ар жума сайын сиздерге биз өзгөчө оюнубузду тартуулайбыз жана албетте биздин эфирибиздин алкагында салгылашуулар өзгөчө адамдардын арасында болмокчу. Бүгүнкү биздин студиябызда оң тарабымда Улан Исмаилов, ырчы мырзабыз отурат. Кол чабуулар, Улан, кош келиңиз. Кол чабуулар. Биринчи кезекте Улан сизден сурагыбыз келип жатат. Ырчылыктын дегеле ар бир кесиптин деп айтып кетейин, өзгөчө кемчиликтери жана артыкчылыктары бар болот. Дегеле ушул ырчылык жаатын алсак, ырчы болуунун жакшы жана жаман жактарын айтып кетиңизчи. Ырчы болуунун жаман жактары айта албайм, бирок жакшы жактары бул эл менен бирге болосуң, элге болгон өзүңдүн бир кандай десем, өзүңдүн бир сезимдериңди элге жеткирип бере аласың да. А эмне себептен жаман жактарын айткан жоксуз? Эми жаман жактары кандай десем, жаман жактары деле бар. Эми өзүң кыйналыш жактарың, эл мисалы сени билет да. Артыңдан сөз ээрчигендери мисалы, ошол жаман жактары, а так көбүнчө жакшы жактары бар. Жакшы, эмесе сизди жакшы жактар гана коштоп жүрсүн. Бүгүнкү биздин сиздердин командаңыздарда биргелеш командалашыңыз Керемет Эсентурова, кол чабуулар, ырчы айымыбыз, алып баруучу кесиптешим десем болот. Өзүңүз тууралуу айтып жатканда, көп жерде иштейм деп айтып кеттиресиз. Инстаграм баракчаңызды да карап чыктык десек болот. Дегеле айтып кетиңизчи, мен билишим боюнча ырчылык жаатында дагы вокалдык сабакты да бересиз, оратордук чеберчиликти дагы үйрөтөсүз, туурабы? Саламатсыздарбы, биринчи эле Кыргыз эли менен учурашып кетейин. Ооба, көп жерде иштейм деген себеби эми 15 жашыман баштап эле телеканалда телеалпарачу болуп иштеп калгам. Ошого байланыштуу кийин оратордук эфирге дайындачумун кыздарды, алпарачулукту үйрөтүп, камерага иштегенди үйрөтүп, ошол жолдо. Азыркы учурда вокалдан сабак берем. Кичинекей бебектөргө беребиз, улуу муунга беребиз, ар кандай. Андан тышкары өзүмдүн жеке бизнестерим бар. Вот ошо менен алектенебиз. Жана дагы жакында эле ноябрь айында сиздин жаңы чыгармаңыз чыккан, Келчи аттуу. Сизди куттуктайбыз биринчи кезекте. Жана сөзү дегеле авторлук ушул бардыгы, музыкасы сизге таандыкпы? Жок, Овону Амир Аскаров деген биздин эстрадада калгайган аранжировщик, оончу, ырчы байкебиз бар. Ошол мырзага таандык. Сөзү болсо Добур деген каймана аты менен чыккан биздин рэпер байкебизге таандык. Сөзү деген эмнеге ал мырзага жаздырдым? Себеби ыр деген башка элдердин ырлары 4 куплеттен, 3 куплеттен, 1 куплетте 4төн сап, 3төн сап боло турган болсо, меники 2,5, 3 саптан ар кандай болуп калды. Оонуна байланыштуу, анан Добур байкеге, Адилет байкебизге кайрылдык. Чындыгында рэперлер өзгөчө жаратат десек болот, өз оюнан келген нерселердин баарын айтып, жана кызыктуу кылып десек болот, сөзсүз түрдө. Жана бүгүнкү биздин эфирибиздин алкагында ар бир команданын аталышы бар болушу керек. Сиздердин командаңыздардын аты менен бөлүшүп кетиңизчи. Биз экөөбүз тең бир жерден болгондуктан чогуу шернелиштерибиз да бар, жетегиздиктер өзүнчө шернелебиз, бирок бүгүн биз жалпы эле областтын атынан кылып Ысык көл командасы деп коюп алдык. Экөөбүз бир жерден болгондуктан. Ысык көл командасы десек болот. Жакшы, бүгүнкү сиздердин тең тайлашуучуларыңар менен тааныштырып кетейин. Санжар Замирбеков, ырчы актер мырзабыз, кол чабуулар. Санжар, кош келиңиз. Дегеле Санжар, айтып кетиңизчи, кандай жаңылыктар менен бизге келип отурасыз? Жаңылыктар буга чейин бир кино менен азыр иштешип атабыз. Буюрса Салт деген сериал. Азыр ошол менен көбүнчөсү алектенип жүрөбүз. Буюрса жакында чыгат ал сериалыбыз дагы. Ошол. Ал кино тасмасында кайсыл ролду жараттыңыз? Ал ролдо мен жанагы простой жөнөкөй баланын ролун. Анан жана байдын кызына ашыгып калган
Азыр сценарийдин баарын айтып берип ала салат окшойбуз, Жок, болду ошол. Чындыгында чыгармачыл адамдар байкасак ошо актерлук чеберчиликти дагы керемет айындай ораторлук чеберчиликти дагы алып кетишет, ырчы дагы болуп, актер болуп дагы ар кандай тасмаларда тартылабыз. Бирок эгерде сизге суроо узатып калса, сериал, кинолор же ырчылык жааты десе, кайсыл жаатты тандамаксыз? Ырчылыкты. Ырчылык баары бир жакыныраак сизге. Эң сонун. Эмеси сиз менен бүгүн чогуу командалашта Алина Калдарбекова ырчы айымыбыз жана модель. 2021-жылы Кыргызстан дивасы. Бул жылы Мисс Бишкек наамына ээ болдуңуз, Алина. Кол чабуулар. Кош келиңиз. Биринчи эле кезекте конкурс тууралуу билгим келип жатат. Чындыгында конкурска катышууда ар бир айымга менин оюмча деги эле ушул чоң менимче сахнага чыгууга модель катары канчалык кыйын жана өзүңүз мындай нерсеге кантип бардыңыз? Негизи бир учур болуп калды. Ушул былтыр просто эмне кылышым керек, өзүмдү изденгим келди. И ошол конкурс болуп атты. Анан конкурска бир өзүмдү сынап көрөйүн деп бардым. Былтыр жакшы ийгиликтерге жеттим. Бир чыккан сайын өзүнчө бир башкача эмоциялар болот да, ал жактачы башкача ойго толголор болот. И ошол нерседен мен адреналин алып аттым да. Экинчисинде дагы уже дагы хочется деп бардым, каалап. Экинчисинде дагы көбүрөөк жакшы жыйынтыкка ээ болдум. Бул деген менин аракеттин жыйынтыгы деп мен өзүм. Жакшы, Алина, ошол деги эле конкурстарда бизде кыргыз кыздар аябай көп катышат. Айтып кетиңизчи, ушул конкурста Мисс Кыргызстан, Мисс Бишкек наамы болобу, деги эле жеңишке мыкты эң негизги жолдордун бири бул эмне? Бул өзүңө болгон ишенич. Өзүңө берген колдоо. Жана ошондой эле сенин жакындарың менен колдоосу дагы аябай маанилүү ошондой учурда. Жакшы, чоң рахмат сизге. Сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңизчи. Бул жак Ысык көл болуптур, биз Оштон экенбиз. Ош деп коелу. Ош облусу. Чындыгында эфирден сырткары дагы айтып кеттим, бизде азыр бул жакта облустардын салгылашуусу болмокчу. Жана урматтуу Ош жана Ысык көл тургундары жакыныраак отуруңуздар. Бүгүн деги эле ким утат экен дегени чогуу байкап көрмөкчүбүз. Жана буга чейин Алина сиз айтып кеттиңиз, жеңишке жетүүнүн мыкты жолу бул өз-өзүңө ишенүү. Биздин теледолбоорубуздун алкагында жеңишке жетүүнүн мыкты жолу бул Nitro энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын ата мекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Күч кубат топтош үчүн Nitro энергетикалык суусундугун ичебиз, жеңишке умтулабыз жана оюнга кирешебиз. Бүгүнкү биздин эфирибизде Nitronун сиз каалаган даамдары бар. Киви мангостин, жапайым өмөлөр, грейпфрут маракуйя жана Nitro Zero шекерсиз минималдуу түрдө калориялар курамында стевия бар. Биринчи эле оюнубузду тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Тамга жегичтин эрежеси: ар бир командадан бир киши катышат. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде биздин суроолордун максималдуу санына жооп берүү. Бирок жооптор бардыгы биздин жашыруун тамгадан башталышы керек. Ким көп суроолорго жооп берсе, жалпы команда 1 халва балга ээ болот. Сөздөр кайталанбашы керек. Биринчиден болуп кайсы облус баштап берет? Ош же Ысык көл? Ош облусу. Биз башында баштап учурашып бердик, эми Ош облусу. Жакшы, Ош облусу макулсуздарбы? Макул. Санжар, Алина. Жакшы, биринчиден болуп бизде Ош командасы баштап бермекчи. Эрежелер түшүнүктүүбү? Кимиңиздер жооп бересиздер? Жооп берейин. Санжар жооп бересиз. Эгерде Алина, Санжар кандайдыр бир суроого жооп таппай калса, сиз жардам берсеңиз болот. Түшүнүктүү, Эмесе Ош облусуна сиздерге С тамгасы берилет.
Санжар. Даярсызбы? Даярмын. 1,5 мүнөт. Канчалык көп суроого жооп узатсаңыз, ошончолук көбүрөөк утууга мүмкүнчүлүгүңүз бар болмокчу. Ош командасынан баштамакчыбыз. С тамгасы 1,5 мүнөт кеттик. Футболду эмне кийип ойношот? Салфетка. Биринчи кыргыз ракетасынын аты? Самолет. Иттин канча буту бар? 8. Мадагаскар ханшасынын аты? Сезим. Биринчи депутаттар каякта пайда болгон? Селекцияда. Канаттуулардын канча канаты бар? 8. Кайталанбашы керек? Винкс. Венесуэланын борбору кандай аталат? Сары мерден. Тушоо тойдо чуркоо идеясы кимден келген? Санжардан. Эң сулуу ырчы? Сайкал. Төөнү ким башкара алат? Сезимбек. Жапониядагы жол полициясынын кантип аташат? 8 жол. Тойдо ким көп бийлейт? Сагызган. Тазалык кызматкерлеринин жакшы көргөн ыры? Сени сүйөм. Радиону ким ойлоп тапкан? Семиз киши. Электриктер кечинде эмне кылганды жакшы көрүшөт? Свет өчүргөндө. Жолдошуңуздун же жубайыңыздын туулган күнүнө эмне кылса болот? Саат берүү керек. Маршруттук таксиде жол кире канча турат? 8 сом. Айтылбашы керек? 80 сом. Кышында канаттуулар кайда учат? Сушага. Жол тыгынында эмне кылса болот? Секирсе болот. Вакыт бүттү, кол чабуулар. Санжар, бат-баттан жооп бергенге аракет салдыңыз. Сиздердин тең тайлашуучуларыңар кандай жооп берет? Бизге кызык болуп жатат. Ысык көл командасына өтөлү. Сиздерден Мен жооп берейинби? Сиздер сүйлөшүп алыңыздар. Керемет жооп берет, Аракет кылалы. Эгерде керемет кандайдыр бир суроого жооп таппай калса, сиз албетте жардам берсеңиз болот. Жакшы. Керемет, сиздердин ысык көл командаңыздарга Б тамгасы берилет. 1,5 мүнөт. Анда эмесе кеттик. Балмуздакты ким ойлоп тапкан? Биринчи мырза. Мончодо эмне кылуу керек? Башты жууш керек. Монголияда эртең мененки тамакты эмне жешет? 5 бармак жешет. Профессор жумушту кайдан таап алат? Башынан ойлоп чыгат. Эмне үчүн акулардын тиштери көп? Анткени башы чоң. Казынаны кайда жашыруу керек? Баштыкчанын ичинде. Жөтөлгөндө эмне жардам берет? Балмуздак жардам берет. Троллейбуста кимдер иштей алат? Байкелер иштейт. Сиздин кире беришиңизде эмне бар? Бут кийимдер бар. Кечкиге эмне тамак жасоо керек? 5 бармак сөз турду. Кайталанбашы керек? Бош. Балыктар эмне менен ооруйт? Балык оорусу менен ооруйт. Кардын даамы кандай болот? Балдай таттуу болот. Сизди сууктан эмне сактайт? Баш кийим сактайт. Чана тебүү үчүн эң жакшы жер кайсы? Башня. Башняда. Эң даамдуу десерт? Бал. Кайталанбашы керек? Боорсок. Ким иттер менен сүйлөшө алат? Бачечекелер. Эминемги ырларды ким жаратат? Кандай? Эминемдин ырларын ким жаратат? Белоруссияда жашаган бир мырза жаратат. Кайсы өлкөдө көчөдө уктаса болот? Бардык өлкөдө уктаса болот. Кышында эмне кылуу мүмкүн эмес? Биле. Тилекке каршы биздин убактыбыз бүттү. Кол чабуулар. Акыркы сурооңузга жообуңузду кабыл аламын. Жана азаматсыздар ар бир команда тең көп суроого жооп узаткандыга аракет салды. Эмесе азыркы учурда биздин ысык көл командасы керемет 19 жоопту узатты. Кол чабуулар. Сиздердин тең тайлашуучуларыңар Ош командасы 18 суроого жооп узатты. Бир упай жетпей калды десек болот. Ошондуктан ысык көл командасы 1 упайга ээ болду. 1-0 азырынча. Экинчи оюнубузда ошо болсо чамданыңыздар. Ким жеңет экендигин байкап көрмөкчүбүз. Кийинки оюнубуз Алло, сен кайдасың деп аталат. Алло, сен кайдасың оюну.
Бул оюнга команданын 2 адамы тең катышат. Алардын бири экинчисинен "Алло, сен кайдасың?" деген суроону узатат. Экинчиси болсо экранда пайда болгон жерлерди атабастан түшүндүрүп берүү керек. Экинчиси албетте сөзсүз түрдө дал ушул локацияларды табышы керек. Командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Канчалык көп жер табылса, дал ушул команда 1 халва балга ээ болмокчу. Буга чейин Ош командасы биринчиден болуп оюнду баштап бергендиктен, азыр "Алло, сен кайдасың?" оюнун Ысык Көл командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле азыркы учурда керемет сол тарапка отуруп калды. Ошол себептен дал локацияларды түшүндүрүп берет. Улан болсо локацияларды табууга аракет салмакчы. Ысык Көл командасы азыркы учурда "Алло, сен кайдасың?" оюнун баштап бермекчи. Убакыт кетти. Казакстанда белгилүү шаарлардын бири. Алматы эмес, Астана эмес. Нур-Султан. Жок, Астана эмес. Бизге жакыныраак. Алматыдан 12 Кордай. Жок, башкасы, бат-баттан айт. Шымкент. Ооба. Кийинки. Бул каякта экенин деле билбейм. Кийинки. Адамдар астынан өтөт. Жолдун астынан өтөт. Туннель. Кандай туннель? Жолдун астынан өтөт. Бизде азыр Сум жакта бар, филармонияда бар. Астан өтөт. Подземка. Азаматсыз. Эми болсо үстүнөн өтөт. Кыргызча. Суунун үстүнөн өтөт. Суунун үстүнөн өтөт. Асма көпүрө. Кабыл алам. Көпүрө. Кийинки. Бул эмне? Бул эмне? Билбейсизби? Жок. Анда кийинки сөзгө өтөлү. Муну деле билбейт экенмин. Кийинки сөзгө өтөлү. Бизде экинчи областыбыз, эң чоң областтан бири. Ош. Кичинекей балдар жайында бир жакка барып эс алышат го, чогуу. Лагерь. Ал жакта деген бул башка өлкө. Эркектер көбүнчө кызга айлангандай өлкөлөрдүн бири. Америка. Жок. Ой. Кайра? Островдору бар. Бака жыландар уутуктамаган. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар. Чындыгында азаматсыздар, аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Азыркы учурда Ош командасы канча локацияны табат экендигин чогуу жакыныраак экрандарга отуруңуздар, санамакчыбыз азыр. Алло, сен кайдасың оюнун азыркы учурда Ош облусу улантмакчы деп айтмакчымын. Алина жана Санжар азыркы учурда Алло, сен кайдасың оюнунун алкагында локацияларды атабастан түшүндүрүп берүүгө аракет салат. Алина болсо локацияларды табууга мүмкүнчүлүк беринет. Даярсыздарбы? Ош командасы? Даярбыз. Азыркы учурда Ош тургундары сиздер үчүн күйүп, бышып отурушат экрандын артында. Ошол себептен жакшылап көбүрөөк локацияларды табууга аракет салыңыздар. 1,5 мүнөт сиздерге берилет. Убакыт кетти. Кийинкиси. Түшүндүрө албайм. Кийинкисине. Эмелер бар го? Больницаларда эшик бар, ачып кирет. Сөз менен гана. Эшигин ачып киргенде эмне болот? Больницада кимдер жатат? Больнойлор. Эмнеде жатат? Палатада. Азаматсыз. Мисалы биз салат жасаганы базарга чыгабыз, Эмне базарга чыгабыз? Кандай базарга чыгабыз? Жайма базар. Жок. Ошол эмне деп айтып коет ошол? Соода. Жок. Кийинкиси. Кийинкисине бериңиз. Кийинкиси. Кытайдын эң популярдуу жери Жунхай. Пекин. Азаматсыз. Биз мисалы кышында каяка барабыз? Лыжный базар. Жок. Кышында? Кышында мисалы барып бир нерселерди кармап келебиз. Рыбалка. Туура. Кийинкиси. Биз эртең менен турабыз. Анан каяка барабыз? Жумушка. Туура. Кийинкиси.
Убакыт бүттү. Эмне себептен кийинкилерге өтө бердиңиз? Буларды анткени мен түшүндүрүшүм кыйын болуп калды. Таппайт болчу. Азаматсыздар, бирок кол чабуулар эки командага тең. Азыркы учурда Ош командасы 4 локацияны туура таптыңыздар, кол чабуулар. Азаматсыздар. Эмеси Ысык көл командасы болсо 5 локацияны туура тапты. Дух түшүрбөй азыр Ош командасы чамданыңыздар, кийинки оюнда 2 балды алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биздин дароо эле кийинки оюнубузга өтүп кетели. Аталышы калппы чынбы? Калппы чынбы оюну. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер байкагандай эле колумда да ушундай кичинекей карточкалар бар. Анын жарымысында чынбы деп жазылып турат, жана 50%-ында болсо калппы деп жазылып турат. Бул жакта азыркы учурда дал ушул карточкаларды аралаштырып туруп, командалардын бир катышуучусуна таратмакчымын. Жана кабыл алгандан кийин командага кайсы сөз туш болуп калса, дал ушуга жараша окуя айтып бериши керек. Эгерде чындык түшүп калса, чын окуяны айтып бериш керек. Калп түшүп калса, оюнан келген калп окуяны ойлоп чыгышы керек. Эң негизги шарт тең тайлашуучуну алдап кетүү. Эгерде алдап кетсе, команда 1 упайга ээ болот. Жана тескеринче, бул биздин оюнубуздун алкагында команда жада калса 2 упайга ээ болушу ыктымал. Эмеси азыркы учурда карточкаларды аралаштырайын. Эч кимге көргөзбөстөн. Сиздер болсо ким окуяны айтып берет, чечип бериңиздер. Келиңиздер. Тандаңыздар. Командалашка көргөзсөңүздөр болот. Экрандан көрүп калгансыздар. Көрүп калдык. Көрүп калдың, эмнеге? Тамашалап. Жакшы, көргөздүңүздөр командалашка. Эмесе, азыркы учурда буга чейин Ысык көл командасы биринчиден баштап берген, азыр болсо Ош командасынан баштамакчыбыз. Ош командасы кимиңиздер окуя менен бөлүшөсүздөр? Мен бөлүшөйүн. Санжар, эми бөлүшүңүз. Бизге аябай кызык болуп турат. Кайсы окуяны айтып бересиз? Могу жайындасы эле Ошко бардым. Анан Ошко барып, ошо кереметтүү биздин Сулайман тоого чыктым. Сулайман тоого чыгып, айланып чөйрөнү карап жүргөм. Карасам, тоонун башында бир аюу жүрөт. Үңкүр бар экен. Ошол жакта бир аюу жүрөт. Анан карап, мен биринчи ишенген жокмун. Аюу ушу Сулайман тоодо шаардын ортосунда боло беле депчи. Анан кийин карап турсам, элдин баары чогулуп баштады уже. Аюу жүрөт деп. Анан ошентип кетип калгам. Анан билген жоксуз, бул чындык болдубу? Билген жокмун аны. Кызык болгон жок сизге? Мага кызык болду, бирок азыр анан чынбы калппы ошону айтып берем. Эми Ысык көл командасына Санжар суроозоп жатат, чынбы бул калппы деп? Калп. Керемет калп деп ойлоп жатасыз. Улан, сиз кандай деп ойлойсуз? Жанында ылдыйда жанында музей бар да. Балким ошол жактан чыгып кеткендир. Музей бар ылдыйда. Сулаймантоонун ылдыйында эле бир музей бар да. Именно жаныбарлар, дикилер. Ошол жактан дагы чыгып кетиши мүмкүн деп атпаймынбы? Сен оюнчу. Мен оюмча чындыкка. Андан сурап атасың. Бул жакта азыр командалаштыр. Чечип алыңыздар, кандай деп ойлойсуздар? Мен оюнча калп. Сулайман тоонун башында аюу жүрөт, Үңкүрдү. Үңкүрдүн ичинде аюу жүрөбү. Шаардын ортосунда дедиң го сен? Эми Сулайман тоо шаардын ортосунда жайгашкан. Сулайман тоонун ичинде үңкүр бар. Үңкүрдүн ичинде аюу жүрөт, Үңкүрдүн жанында. Тоонун башында үңкүр бар. Чоң, кара. Үңкүрдүн
жанында болсо эл аралап жүрөбү же жокпу? Жок. Сурап берсек болот э? Болот. Мен азыр сиздерге суроо узаткым келет. Сиздер Ошко барып көрдүңүздөр беле? Мен Ошко барып көргөн эмесмин. Мен 2-3 жолу барып көргөм. Бирок бияктын айтымына караганда бул чындык. Анткени ал бир эле жерде турабы, ошо шаардын ортосунда. Бир эле жерде Бир эле жерде. Шаардын ортосунда Сулайман тоого бар. Тоонун башында үңкүр турат. Аю, ошол жерде. Үңкүрдүн жанында аю турат. Аю. Аны мен көрдүм. Эмесе суроолорду берүүнү токтотобу азыркы учурда. Ада о, чын окшойт. Тең талашуучуларыңарды басынтпагыла биринчи кезекте. Эмесе чечип алыңыздар, кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык деп ойлойм. Эгерде неме Сулайман тоонун балким ичинде статуэткалар деле болушу мүмкүн да, аюунун. Ал Ошон үчүн музей бар. Музейдин ичинде балким аю бар. Чын го дейм анда. чындык деп Эгер ойлойсуздар. түрү аю болсо билбейм. Акыл чындык деп ойлойм. Жоопту кабыл алып берсем болот, э? Азыркы учурда Ысык көл командасы Ош командасынын окуясы чындык деп атап кетишти. Санжар, карточкаңызды көргөзүңүзчү. Кол чабуулар Ош командасына. Санжар, бөлүшүп кеттиңизчи, кайсыл жерде алдап кеттиңиз? Негизи Сулайман тоонун башында бул эл көп жашаган, ушу шаардын ортосунда жайгашкан. Ал жерде аю болбойт биринчиден. Ошону Анан ойлодум да. Музей бар деген. мен музей деп айткан жокмун, үңкүрдө деп айттым. Үңкүрдүн жанында. Калп болчу. Кызыктуу. Биякта неме Алина көбүрөөк роль ойноп кетти да, жанында неме музей бар, анан неме бар дегенде Командалаш ошол үчүн керек да. Анан ойлоп кеттим да, бир четен чын эле музей бар болсо, музей бар. Живой музейдин ичинде айтып атабы деп ойлоп кеттим, бирок башында эле билинип калып кетчи. Тарапташымдын сөзүн колдоп чын деп калам. Жакшы. Командалаш бул жакта аябай жакшы жардам берди. Алина азаматсыз. Эмесе тең тайлашуучуларыңар Ысык көл командасы сиздерде окуя менен ким бөлүшөт? Керемет. Айтып бериңиз, кайсыл окуяны? Мен анда бала чагымда айтып берейин деп аткам негизи. Анан баштай берейин анда, э? Мен кичинекей кезимде биринчи негизи Токмок шаарында төрөлгөм. Анан ошол жактан чоңоюп жүрүп, анан ортодо адинем чет өлкөгө барып иштеп келиши керек болуп калды. Анан айла жоктон биз баардыгыбыз үй бүлөбүз менен Россия өлкөсүнө учуп кеткенбиз. Ошол жактан 3-4 жыл окуп келдик. 5-6, 7-8 класска чейин Россиядан окуп келдик. Анан ошол жерде жүрүп, мен конкурстарга көп катышкам. Конкурстарга катышып, Кыргызстандын атынан ырдап келгенбиз. Анан кийинчерээк Кыргызстанга келдик. Кыргызстанда келдик, бирок ошо мигранттардын жашоосу ошол тууралуу дагы бир четинен тийип айтып өткүм келип атат. Бир гана ошол ортодо болгон эми биз балалык кезде калып калат го. Ошол элес пласттардан мен көп учурда угам кыйналгандыгы жөнүндө айтып беришет го. Мен бул жактан айткым келип атат. Ортодо биз барып ал жактан окуп келгенибиз үчүн биз дагы мындай жогорураак билим алып келдик десек болот. Ошол Бул окуя калппы же чын? Бул окуя эми чынбы, калппы деп силерге сурашыбыз керек, э? Бул окуяга сиздер ишенесиздерби, ишенбейсиздерби? Кандай деп ойлойсуздар? Ош командасы. Ой пикириңиздерди айтып, балким суроолорду узатсаңыздар деле болот. Толук кандуу мындай түшүнүп жокмун да, потому что үзүп кетип атты да теманычы. Бири-бирине уйкаштык жок да. Ошол үчүн прям мындай жыйынтыгы менен түшүнө алган жокмун окуяны. Кандай деп ойлойсуз, Алина? Мен бала чагымда чет өлкөдөн окуп келгенби же жокпу деген суроо эле. Бул жакта чоңойдум, окуп келдим, ырдадым. Темалар мындай прям үзүлүп кошулуп кетти да арасыначы.
ошого калп деп ойлоп атам мен оюмча. Калп деп ойлоп жатасыз. Санжар, сиз кандай деп атасыз? Мен деле калп деп ойлойм. Суроо берсеңиздер Кесиптешиме кошулуп. Буга чейин ысыккөл команда сиздерге аябай көп суроо берди да. Сиздердин окуяңыздарда сиздер дагы сиздерге мүмкүнчүлүк берейин десем болот. Бул керемет айтып атат азыр чет өлкөдө окуп келгем дейт. Чет өлкөдө окуп атып анан мигранттар өтүп кетти. Ар кандай болуп калды. Жок, ооба, эсептелинет, бирок бул жерде мындай ошо мындай кандай десем сөздөрүң бөлүнүп мындай курашылгандай болуп сезилип атат да мага. Бул жакта психология жагын күйгүзүштү десек болот, Ош командасы. Сүйлөшүп алыңыздар, кайсыл жоопту кабыл алайын? Кайсыл жооп? Чындыгында азыр керемет башкача күлүп атат да, бул жакта мен да ойлонуп жатам, бул чындыкпы же калппы деп. Калп. Кызык болуп атат. Айтыңыздар. Калп. Калп деген. Калп. Алина макулсузбу? Деп ойлоп атам. Эмесе, көргөзүңүз керемет калп беле же чындык беле? Конкурска катышкан чын апесин билесиңби? Деп туруп эле. Окуя калп болчу. Болчу булар. Калп айтканды билбеген кишиге калп айтып туруп атсаңыздар ушунда. Жакшы, керемет азаматсыз. 1 мүнөттө оюман чыгарып болгон бар. Мен айтып аттым. Азаматсыздар. Болчабулар. Азыркы учурда буга чейин биринчи кезекте сиздер командалашты алдап кеткендиктен 1 упайга ээ болдуңуздар. Жана экинчи кезекте кереметтин окуясын тапкандыктан 2 упайга ээ болдуңуздар. 2-2 бирдей келатабыз. Кийинки оюнубузда ким жеңишке жетет кызык болуп жатат. Кийинки оюнубузда бизге ишенимдүү досубуз аябай керек болмокчу. Анткени оюнубуздун аталышы Алло доске. Алло доске оюну. Бул оюнда буга чейин айтып кеткендей эле ишенимдүү дос керек жана экинчи кезекте сиздердин сүйүктүү гаджетиңиз керек болмокчу. Уюлдук телефон эмне себептен анткени катышуучулар азыркы учурда досун ача алмакчы. Бирок досунун аты тең тайлашуучу атаган тамгадан башталышы керек. Андан кийин доско чалгандан кийин экраныбызда ар кандай суроо туш болуп калышы мүмкүн. Бир суроого туура жооп узатышы керек. Досуңуздар кайсыл бир жоопту кабыл алса да ушул жоопту узатканды биз кабыл алабыз. Тилекке каршы сиздер жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Ошол себептен буга чейин биздин көпчүлүк оюнчуларыбыз айтып кетет, мен жакшы окуган досумду тандаймын деп. Бирок ким билет, көпчүлүк учурда ар кандай учурлар пайда болуп калышы мүмкүн. Биринчиден буга чейин Ош командасы окуяларды айтып берип, калппы чынбы оюнун ачып берген. Алло доске оюнун болсо Ысык-Көл командасы ачып берет. Сиздер Ош командасы кайсыл тамганы бересиздер? Кайсы тамганы берели? Так. Д. Д тамгасы. Д тамгасында дагы көпчүлүк аттар бар. Байкап көрүңүз улам. Доскей деп сохранить эткен бар начал. Так. Ким бар экен айтып кетиңиз, бөлүшүңүз. Так, Дастан деген дос болом. Дастан деген досуңуз. Албетте чалып, ооба. Динамикке жакыныраак кылып, үйрөзүңүз. Суроо кетти. Алло, Дастан, кандайсың? Так. Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Мен сага азыр суроо берем. Ошого деген жооп берип коесуң, Адам канчалык ылдамдык менен чүчкүрөт дейт. А варианты 120 км/с. Так, Б варианты 180. В варианты 160. Канчалык ылдамдыкта чүчкүрөт? 120 болот дейм. 120, 180, 160, 120. Кабыл алабыз. Кабыл алынды жообун. Дастанга ыраазычылык биринчи кезекте. Балким эфирди көрүп калса, Дастан сизге салам. Экинчи кезекте, Дастан, жаттап калыңыз демекчимин. Адам канчалык ылдамдык менен чүчкүрөт деген суроого, адам канчалык ылдамдык менен чүчкүрөт деген суроонун туура жообу 160 км/с. Баары бир Дастанга кол чабуулар жооп узатты десек болот.
Эмесе азыркы учурда биздин тең тайлашуучулардын досу кандай жооп берет деген азыр кызыктуу болуп жатат. Сиздердин командаңыздарда Ош командасы ким чалат жана Ысык көл командасы болсо тамганы бере берсеңиздер болот. Сыдан. Сы тамгасы. Санжарга бирок чалбаңыз. Алина, контактылардын арасында бар бекен сы тамгасына башталган ат? Сыдан байкемеле бар экен. Достордон жок экен сы деген. Достордон жок экен. Бирок ким бар экен десек болот. Байкеңиз бар болсо албетте чалсаңыздар болот. Байкеңиздин аты кандай? Сүйүн. Сүйүн. Динамикти чоңойтуп, Алат экен. микрофонго жакыныраак кылсаңыз болот. Кызыктуу суроо. Алло, Сүйүн байке. Ой, Мен сизге азыр суроо берем, 30 секундда бар жооп берип коюңузчу. Адамдын денесинде канча километр нерв бар? 72, 52, 92 кайсынысы туура? бир жолу. Адамдын денесинде канча километр нерв бар? 72, 52, 92. Чында бор. 72, 52, 92 кайсы болот? Батырактан, 92. батырактан. 92. 92. Кабыл алабыз 92. Адамдын денесинде канча километр нерв бар деген суроо Ош командасына берилди. Кандай деп ойлойсуз, Алина, өзүңүз? Байкеңиз туура жооп бердиби? Билбейм. Билбейсиз. Тең тайлашуучуларчы? Кандай деп ойлойсуз? 72 деп ойлоп жатат. Керемет, кызыктуу. Азыркы учурда адамдын денесинде канча километр нерв бар деген суроо узатылды Сүйүн мырзага. Жана биз дагы Сүйүн мырзага салам айтмакчыбыз. Тилекке каршы 72 туура жооп. Керемет, туура таап алдыңыз десек болот. Упай берилебизге. Тилекке каршы берилбейт. Алло доски оюнунда биздин командалар туура жооп узатканга аракет салбай калышты. Эмесе кийинки оюнубузда балким утуп калар кандайдыр бир команда. Баарыбызга белгилүү болгондой эле дүйнө жүзүндө ойнолгон оюндардын бирин өтмөкчүбүз. Крокодил оюну. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, мисалы тамак аштарды, ар кандай буюмдарды, эң негизгиси экранда пайда болгон сөздөрдү табууга мүмкүнчүлүк берилет. Командалаштын бир кишиси кыймыл менен гана дал сөздөрдү түшүндүрүп берет. Экинчиси болсо ал сөздөрдү табууга аракет салат. Эң негизги нерсе бул жерде эгерде студияда болгон нерселердин бири болсо сөөмөй менен көргөзүүгө болбойт жана үн чыгарганга эч болбойт. Эмесе биринчиден болуп бизде Ош командасы оюндаш бермекчи. Санжар азыр кыймылы менен сөздөрдү түшүндүрүп берет, Алина болсо сөздөрдү табууга аракет салат. Даярсыздарбы Ош командасы? Алина, даярсызбы? Анда эмесе Ош командасы 1,5 мүнөт кеттик. Мороженое. Азаматсыз. Укол. Процедура. Ине союз. Чыгарбайбыз. Аю. Зомби. Азаматсыз. Ташбака. Солдат. Милиция. Молодец. Водитель. Кабыл алам, кийинки сөз. Жуан. Молодец. Акча. Молодец. Тур кийинкиси. Уйса. Сүт. Тара. Азаматсыз. Батырақ. Кайра кайтып келдик.
Инесе иботерапия. Кеңсе. Вакыт бүттү. Кол чабуулар. Чындыгында менин оюмча доктурду жакшы көргөзүп бере алган жоксуз. Докторду мен башында баш кийим менен түшүндүрүп берем деп, бирок муну укол менен түшүндүрүп берейин дегем. Бирок Алина азаматсыз. Мага кызык болуп жатат. Кантип зомбини таап алдыңыз? Билбейм, ошондой кыймылдаган. Дароо эле көп сөздөрдү таптыңыздар, азаматсыздар. Азыркы учурда биздин экинчи командабызга өтмөкчүбүз. Ысык көл командасы канча сөздү туура табат экендигин чогуу санамакчыбыз. Ысык көл командасы крокодил оюнун улантууда. Азыркы учурда улан кыймыл менен сөздөрдү түшүндүрүүгө аракет салат. Керемет болсо сөздөрдү тапмакчы. Даярсыздарбы? Даярбыз. Команда даяр, анда эмесе кеттик. Кийинкиси. Үн чыгарбайбыз. Трактор. Жер казып атат, айдап атат. Балык. Кийинкиси. Жа. Жок. Пистолет. Могу эмне дүрбү. Жок. Кийинкиси. Айланып атат трактор. Неме? Лыжа. Азаматсыз. Сөйкө. Шакек. Обручалка. Эмне? Сөйкө, шакек, обручалка. Кийинкиси. Кирпик, туш. Ачу, лимон. Чач өрүлдү. Уй. Жок, ошо. Уй, сүт саатат, сүт. Чыгарбайбыз. Теке. Туура. Түкүрдү. Киши кетип барды, түкүрдү. Жок. Тамекини туштады, кетти. Кийинкиси. Кыз боёнуп атат, пудра. Вакыт бүттү. Кол чабуулар командага. Чындыгында биринчи сөздөн эмнеге кетип калдыңыз? Эмнеге кийинкиге өтүп кетип калдыңыз? Кандай болуп калды? Супермен сөзү болчу. Суперменди айтпады. Кайсыл сөздү түшүндүрүү кыйын болду? Ошо Суперменди түшүндүрүш кыйын болду, анан Бирок аракет салдыңыздар, азаматсыз, керемет жакшы аракет салды. Азыркы учурда Ысык көл командасы 4 сөздү туура тапты, кол чабуулар. Жана бул жакта акырындан буга чейин утулуп келе жатып, Ош командасы болсо 8 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Азыркы учурда жалпы эсеп 3-2, Ош командасында 3 упай, 2 биздин Ысык көл командасында. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи кезекте Ысык көл командасына айтып кетейин, Нитродан алып күч кубатка ээ болуп, биринчи кезекте биздин Абдышата компаниясынын биринчи атамекендик энергетикалык суусундуктан алып туруп жеңишке умтулабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда ар түрдүү жаркыраган, каалаган даамдар бар. Эмесе жана дал ушул күч кубат менен биздин кийинки оозумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз.
оозумдан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан командалашынын артикуляциясынын жардамы менен мүмкүн болушунча көп сөздү табууга аракет салышы керек. Жана ал сөздөр албетте экранда чыкмакчы. Берилген сөздөрдөн ким көбүрөөк тапса, дал ушул команда бир халва балга ээ болмокчу. Биринчиден болуп азыркы учурда Ысык көл командасы дал оозумдан окуу оюнун баштап бермекчи. Керемет азыр ордунан жылып түздөнүп жатат. Азыркы учурда утабыз деген ой менен десек болот. Керемет дал сөздөрдүн артикуляциянын жардамы менен азыркы учурда Уланга айтып бермекчи. Улан болсо эч нерсе укпастан сөздөрдү табууга аракет салат. Даярсыздарбы? Дайын. Ысык көл командасы оозумдан окуу 1,5 мүнөт. Анда эмесе оюнубузду баштайбыз. Жок, оозуңуз менен. Акча. Кийинки. Бадыран. Кол менен көргөзүп болбойт. Бадыран. Кум. Ананас. Таяк. Тамак. Таяк. Кандайсың. Жок, көргөзгөнгө болбойт. Ооз менен гана. Мени кара. Кандайсың. Кийинки. Шаурма. Султан. Мени кара. Сумка. Султан. Ыр кесе. Ыр кесе. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Улан, айтыңызчы, эмнени карап жаттыңыз? Кереметтин оозунбу же кайсы жакта карап жаттыңыз? Жакыныраак болсом жакшыраак угулабы дедим да. Ош командасы азыр оозумдан окуу оюнун улантууда. Биз менен чогуу санаңыздар канча сөздү экинчи команда табат экендигин. Санжар азыр артикуляциянын жардамы менен сөздөрдү түшүндүрүүгө аракет салат. Алина болсо сөздөрдү табууга. Эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Музыка коюлду, убакыт кетти. Базар. Пахта? Базар. Базар. Кийинкиси. Ток. Кийинкиси. Чөп. Кийинкиси. Чүпкө. Чүпкө. Кийинкиси. Пудра. Будай? Пудра. Буттар? Пудра. Буда? Будда? Бичи. Мис? Бичи. Бисте? Бичи. Мис? Жок, кийинкиси. Сабиз. Жалпыз? Сабиз. Сабиз? Салам. Чалап? Салам. Чалап? Салам. Арак? Кийинкиси. Падыша. Пахта? Падыша. Пасха? Падыша. Бадырам? Жок, кийинкиси. Ынтымак. Кытырма? Ынтымак. Кийинкиси. Чүккө. Түлө? Чүккө. Түлкү? Чүккө. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Аракет салдыңыздар.
Кайсыл сөздү арак деген сөз болуп кетти, түшүнбөй калдым да. Андай сөз жок болчу. Арак деген жок болчу. Чындыгында менин оюмча салам деген сөз болуп кетти болушу мүмкүн. Азаматсыздар, ар бир командага тең азыр кол чабуулар. Азыркы учурда бир нече убакыттардан кийин деги эле Ысык көл менен Ош командасы канча сөздү туура тапты экендигин санап туруп, эфирибизди бир аз убакыттан кийин улантмакчыбыз. Эмеси оозумдан окуу оюнунда биринчиден баштап берген Ысык көл командасы 6 сөздү туура тапты. Кол чабуулар Ысык көл командасына. Тең тайлашуучулар болсо 3 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Буга чейин Ош командасы утуп келе жатты эле 3-2 упай менен. Азыр болсо бирдей азыркы учурда достук жеңди десек болот. Жыйынтыгында 3 кол чабуулар ар бир командага тең. Ошол себептен биздин белектерибизди келүүдөн өлүгө бөлүштүрдүк десек болот. Албетте ар бир командага тең биз белектерибизди таратабыз. Азаматсыздар. Ош командасына. Биздин Нитро энергетикалык суусундугунан ичип алыңыздар, күч кубатка ээ болуңуздар. Биринчи кезекте биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу конокторубуз менен тааныштырып кетели. Азыркы учурда Ысык көл командасы менин оң тарабымда Улан Исмаилов, Ырчы мырза жана Керемет Эсентурова Ырчы алып баруучу келип кетишти. Кол чабуулар Ысык көл командасына. Жана Алина Калдарбекова модель, Ырчы айым, Санжар Замирбеков Ырчы актер Ош командасына кол чабуулар. Менин оюмча биздин оюнубуз деги эле мыкты бир жыйынтыктардын бири болду десек болот. Анткени чындыгында эле балким эфирибиздин алкагында Ош же Ысык көлдүн тургуну болсо байкасаңыздар баары бир аягында достук жегет экен десек болот. Сиздерге чоң ыраазычылык, албетте өз убактыңыздарды бөлүп жана көңүлүңүздү ачып кеткениңиздерге. Биз болсо урматтуу телекөрүүчү сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.